Урматтуу достор, ошон үчүн кабырга келгиче Кудайдан биз көп сурайлы. Мына эшиги жок, төрү жок кабырды биз жоңона угуп коюшубуз мүмкүн, бирок мына ушундай айнеги да жок, эчтекеси жок кабырда жалгыз жатчу күндө жараткан ыйманыбыз менен келиштикти ар бирибизге насип кылсын. Жалаң эле дүйнө байлыкты издеп чуркап жүрө бербестен Кудайдан ушул жакшылыкты сурап, ушундай бир жашоону жашап өтөйлү. Ушул күнгө жеткиче Кудай жаныбызды жеңил алышын насип кыл деп сурайлы. Аллах Таала жаныбызды жеңил чыгышлыгын, ыйман менен чыгышлыгын Кудайдан сурайлы достор. Бул сиздин, биздин түбөлүгүбүз. Урматтуу бир туугандар, достор, бул биздин түбөлүк келип жата турган үйүбүз мына ушул жер. Бул кабыр. Кабырдын эшиги мына ушул жер. Мына жерде фейс контроль деп коет, жана мисалы аэропорттон өткөндө. Бул жерде мындан нар жагына сиздин издеген, топтогон дүйнө байлык өтпөйт. Бул жерден жөн гана ак кепин менен гана чылаңач дене өтөт. Болду. Башкасынын баары бул жакта калат. Ал жакта сиздин биздин топтогон дүйнө байлыгыбыз эмес, окуган намаздарыбыз, жакшы кылган иштерибиз, амалдарыбыз гана мына ушул сиз көрүп турган кабырдын ичинде. Жалгыз мына ушул жерде узундан жатчу жер. Бул жер. Кабырда. Бул жер чарасы деп коет. Мына чарасы деп коет. Ушул жайга келгиче баарыбызга адамгерчилик берсин, достор. Кудай астында жакшыны жасап жүрүп, иш кылып, жашынакай жашап жүрөтөйлү. Бир тууган кадырын билели, ата эне кадырын билип, татыктуу өмүр сүрүп, аркабыздан кийин балдарыбыз дагы, бир туугандарыбыз да бизди эстесе, биздин жакшы жагыбыз менен элибиз, журтубузду эстесе, бир шүмшүк болчу, же бир акмак болчу дебей, же бир башка нерселер менен эмес, жакшы жагыбыз менен эстей турган болсун. Ушул кабырыбызда түбөлүк үйүбүз, түбөлүктүү жатчу жерибиз мына ушул жай. Анан бул жерде мен жана Байматулуу Жүсүпбек деген чоң атам, мына сиздер көрүп турган ушуларды мен чоң атам курдурган, достор. Ошол жаткан жер жайлуу болсун, чоң атамдын дагы айылыбыз үчүн, элибиз үчүн кылган кызматы бар. Мен айтып келем сиздерге. Мен чоң атамды эл кызматын кылып келген инсан деп айтам. Чоң атамдан кийин менин атам дагы ушул жерде кызматын кылып, ушул жердин баарын агартып, көгөтүп, жашылдандыртып, сугарып, бул мүрзөнүн ичин акысыз кызматын кылып келген атам. Атадан кийин биз дагы ушул ишти жасап келебиз. Бул уулдан уулга, уулдан урпакка өтчү ишибиз мына ушундай өсүн угунда улана берсе экен деген тилекте үмүттөмүн. Дуа кылып, жакшы бир дуа кылып коюңуздар, достор. Аман болойлу, бар болойлу, бирибизге биз дуа кылып, Кудай буйрса.